Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Capital Trade. Кармаган оролоңуздар кабыл болсун туугандар. Бизде, как обычно, биткоиндин разбору болот бүгүн. Биз күткөндөй эле биткоин өйдөкү жакта шорт ликвидностьтарды алганы чыкты. Мынакей азыр биз күткөндөй эле сонун идеально келип берди. 73.900-дөгү ликвидностьти полностью алды. Бирок бул ушул менен токтоп калыш эмес да. Менин оюмча деген азыр эгерде биз 72-ни ушул бойдон кармап кала турган болсок, анда 82 80 78-80ге кетип калышыбыз бул толук ыктымал да. Анткени деген мынакей ошондой эле жөн эле шорт сквиз дагы болушу мүмкүн да, өйдөнү көздөй ложный пробой болушу мүмкүн. Бул кандай десеңер, мынакей бизде бул жерде точно ушундай момент болгон, ушундай эле көтөрүлгөн ушул уровеньди кармаган боковик болгон да, андан кийин болсо ложный пробой болгон. Ложный пробой болуп туруп, могул жерден деген шорт лимиткаларды полностью алды, шорт стопторду полностью алды дагы. Андан кийин кайра биткоин өзүн таштады да. Ошондо өзүн таштаганда бул жерден ала турган болсок, примерно 38% таштаган экен туугандар. Ошондо 38% таштаган экен. Ошондой эле башка альткоиндар дагы, эфириум дагы ушундай эле снижение кылышы мүмкүн. Бирок менин оюмча деген биткоин дагы бир жолу өзүнүн минимумуна келип берет деген ойдомун да. Эгерде биз азыр 72-ни жогото турган болсок, анда уже биздин конечная цель бул только ошол шорт. Мен шорт аламын сөзсүз түрдө. Бул 57-ге чейин барышы мүмкүн туугандар. 57-ге баргандан кийин андан кийин бир какой-то шорт лонг позицияларды карай баштасак болот. Анткени деген азыр бул жерден эйфория менен уже лонгко киргендер өтө көп да. Бул жерден лонг позиция набирать эткендер өтө көп. Ошондой эле шорт позиция набирать эткендер дагы көп да. Ошондуктан алданып калбаш үчүн биз азыр 72-ни күтөбүз. 72-ни күтүп, эгерде биз ушул 72-ни конкретно жогото турган болсок уровенди, анда мен уже шорт позицияларды, потенциально шорт позицияларды карай баштайм да. Эми туугандар, ошондой эле биздин основной торговля деген бул хэште болот. Биз өзүбүздүн акчалар менен эч качан торговля кылбайбыз туугандар. Ошондой эле BingX'тен мен хайп монетасынан шорт позиция ачтым азыр эле. Бул биткоин кандай снижение кылса, бул монеталар дагы ошончо процент артка таштайт да. Эгерде биткоин ложный пробой кылып ошондой эле откат бере турган болсо, мына көрсөтсөөр болот. Бүгүн биткоин памп берди, бирок бул монеталар өтө слабость көрсөтүп атат да. Бул эмне дегенде рынок слабый болуп атат дегендин белгиси. Азыр эми эгерде биткоин 20% артка таштай турган болсо, альткоиндар 40% артка таштап салышы мүмкүн да. Ошондуктан азыр данный момент сделка ачканды шашпайбыз. Биз 72-ни күтөбүз сөзсүз түрдө. 72-ден кийин гана толук түрдө биз өзүбүзгө уже лонг позицияларды карай баштайбыз да, буюрса. Эми туугандар, толук түрдө хэш жөнүндө сүйлөшүп кете турган болсок, эгерде биз хэш платформасында торговля кылабыз, мынакей көрсөтсөөр болот. Так, мына хэш платформасында торговля кылабыз. Менде управленияда деген $10,000 счет бар азыр данный момент. Бул биздин бүгүнкү позицияларыбыз. Бул счет бүгүн эле алынды бизде $10,000. Эми азыр биз ушул $10,000 буюрса 3-этапка өтүп, 3-этаптан уже финансирование алганы аракет кылабыз. Өткөнкү айда мен тилекке каршы 2 аккаунт жоготуп алдым. Бул фьючерста деген эми туугандар, чем өзүңдүн акчаң менен рисковать эткенче андан көрөк ушул келип, рынокко келип фьючерста иштей турган болсоңор, эгерде спотовый торговля болсо, анда өзүңөрдүн акчаңар менен иштесеңер болот. А эгерде фьючерста иштей турган болсоңор, лучше желательно ушул проб компаниялар менен иштегениңер жакшы туугандар. Проб компания жөнүндө дагы толук маалымат алгыңар келсе, бизге личкага жазыңыздар. Ошондой эле открытый телеграм канал бар. Открытый телеграм каналга да катталыңыздар туугандар. Өзүңүздөрдүн ачкан позицияларыңызды жазып туруңуздар. Бизге өтө кызык болот. Пока биткоин боюнча туугандар, биздин сценарий ушундай болот. Азыр бизде ошол өйдөкү жактагы 72-73-дөгү полностью болгон шорт ликвидностьтарды полностью алдык азырынча. Эми уже кийинки целдер, эгерде 72-нин ушунун ичинде эгерде бүтүп боковик болуп кала турган болсок, 72-73-тин ортосунда эгерде ушул жерден бүтүп боковик болуп тура турган болсок, анда бизде потенциал кайрадан дальше өйдөгө кетиш да. Өйдөгө кеткенде бул не только 76-ны 80-ге чейин барышы мүмкүн. 80-ге чейин барып, андан кийин гана түшүшү мүмкүн да. Ошондуктан азыр биз пока күтөбүз. Либо 72 потеря болот, ушул 72-деги уровеньди либо жоготобуз, ошондо гана шорт алабыз.
либо лонг ала турган болсок 73-түн өйдөсүнө закреп болуп, андан кийин өйдө памп боло турган болсо ошондо гана кыска лонг алсак болот бул жака чейин. Бирок ошол колдон келсе азыр биз пока шорт позиция күткөнү аракет кылабыз туугандар. Баарыңыздарга ассалому алейкум. Оорубаңыздар туугандар, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Кийинки видео роликте көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.